Özbек Орозбаевич, былтыр өкмөт эндесиз алып салып азыр кайта киргизип атасыздар. Эмне пайда болот? Эмне себеп менен киргизип атасыздар? Былтыр ата мемлекеттик өндүрүүчүлөрдүн колдоо иретинде биз депутаттар сунушун колдогонбуз. Быйыл болсо бюджетке кошумча акча киреше катары болуш үчүн биз ушу мыйзамды Канча киреше келет? 499 миллион сом. Эгер иштебей калса кирбейт да киреше. Мисалы мынакей 2014-төн бери 73% өндүрүүчүлөргө төмөндөп кетти. Булар менен биз иште жүргүзүп атабыз. Башка жагынан да жардам берип буларды эме кылабыз. Бирок бул мыйзамды азыр кирсек колдоп бериңиз деп суранабыз депутаттар. Мен айтар элем, азыр берде мына таможня отурат, замдар отурат, Финпол отурат. Бул жерге мисалы контрабанда кирип аткан ундар жөнү кирип аткан жок да. Алар келип киргизебиз десе жөнү киргизип койгон жок. А жерде погран служба бар. Погран службаны чакырыш керек эле ушул жергечи. Мынакей айта кетсек, 2014-жылы жоготулардан сырттан келген унга 2014-жылга 545 миллион сом, 2015-ге 762 миллион сом, 2016-га 929 миллион сом мынакей. Эгер ушу кирип аткан контрабанданы мыйзамдаштырсак, анда бир топ пайда түшөт экен да. Налоговый айтып бериңиздерчи мынакей. Силерде ушундай маалымат барбы? Кирген ундан канча салык түштү? Жалпы 2016-жылдыкы баягы 29 ишкана боюнча айтып кеттим эле. НДС по импорту из стран ЕС 60 миллион түштү. Жок, унданбы? Бул пшеницадан. Жок, ундан сурап атам мен. Мына 2016-жылда 929 1 миллиард сом жоготуп алып атат. Азыр. Биз маалыматтар боюнча. 2015-жылда ундан НДС по импорту 84 миллион сом түштү. 2016-жылдык 43 миллион сом түштү бюджетке. Ундан импорт, НДС по импорту. Эгерде мына бул жерде таможняны зам болосузбу? Ооба. Контрабанда ун кирип атабы, кирген жок? Ачык айтыңызчы. Бул жерде мен жана айтып кеттик го. 12-августтан баштап 2012-жылы Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында бажы көзөмөлү алынган. А бизге буудай менен ундар бул 100% Казакстандан келет. Ошондуктан бизди Казакстандан 2015-16 жылга бизде маалымат жок. Анткени биз көзөмөл жүргүзбөйбүз. А 2014 жыл бойсо буудайдан 436 миң тонна буудай кирген, 635 миллион сом НДС түшкөн. Бул буудайдан. Ундан болсо 59 миң тонна ун кирген, 112 миллион сом НДС түшкөн. Мына Турат мырза айтып атат, бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атабыз, карап атабыз деп. Мисалы иш жүргүзүп карап атсаңыздар, нечок кармайсыздар, болгон 6 факт болсо. А бүгүнкү күндө ун кирип атат. Учурунда мисалы ун улпак деп киргизип, НДС төлөп, растаможка кылып, анын ичин баары ун болуп да келген учурлар болгон. Аны мына казактын жарандары айтып атат. Биз силерге улпак деп сыртына бир кап менен улпак жөнөтүп, ичин баары ун жөнөтүп келгенбиз деп. Ошон үчүн урматтуу мына өкмөттүн өкүлдөрү отурасыздар. Бул жерден кеп НДС эмес, кеп контрабанда болуп атат. Биз ошону жоюш керек. Ооба, кошуп коелу. Биз контрабанданы жоймойн, НДСти киргизсек дагы, алсак дагы эч пайда жок. Биздин производителдер азыр токтогонун токтоп, күндөн күнгө токтойт азыр. Мен дагы ушу алда айтып кеткен депутаттар эле азыркы ушу биринчи окууда кирип аткан мыйзамды бул жакшылап карап чыгыш керек. НДСти киргизген туурабы же туура эмеспи деп. Анткени бунун эртеңки да күнү бар. Эртеңки күнү бул кандай пайда алып келет же зыян алып келет. Чынында эле мына биздин азыр иштеп аткан ишкерлер, өндүрүүчүлөр токтоп калса 5000 адам эмне кылат? Кантип үй бүлөсүн багат? Мен айтар элем, бүгүнкү күндө НДСти киргизген же алып салганда эмес максат. Максат биз ушуну иштеп, кантип сырттан мыйзамсыз кирген товарларды жокко чыгарабыз. Ошо системаны иштеп чыгыш керек.
мына бүгүнкү күндө мен айтар элем, мына өкмөттүн өкүлдөрү отурасыздар. Урматтуу төрагам мынакей, биринчи şu сырттан кирип аткан контрабанданы жокко чыгарышыбыз керек. Анткени ошол жерде иштеп аткан чек ара кызматкерлери, мына фин полиция бардыгы ошо мамлекеттен айлык алып иштеп атасыздар. Эгерде биз салыкты чогулта албасак, анда мамлекет кантип өнүгөт? Жалаң эле мына унга эмес, буудайга эмес, бардык товарларды, ушу сырттан мыйзамсыз кирген товарларды биз токтотушубуз керек. Ошондо биздин мамлекеттин бюджети да көбөйөт. Мына жана алдыда айтып кеткендей, мыйзамсыз кирип аткан унга 1 миллиард сомго чейин мынакей 2016 жылы мага түшкөн маалыматтар боюнча түшпөй калып атат салыкка. Бул жерде эртеңки күнү мына дыйкандарыбызды, өндүрүүчүлөрдү биз колдойбуз деп айтып келе атабыз, бирок эч кандай колдоо мен көргөн жокмун. Эгерде эгин эккен дыйкан эртең милиция иштебесе, тегирменде иштебесе, каяка сатат алар? Мамлекет жыл сайын квота менен алат буудайды. Аны ашып кетсе 3-5% гана дыйкандардын буудайын алат. Калганы бардыгы ошо сата албай, кыш менен кармап, тегирмендерге киргизе албай, айла жок спирт заводдорго кетип атат арзан баада. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы мыйзамды биз ойлонуп, жакшылап дагы бир иштеп чыгыш керек. Муну артка даже кайрыш керек. Же болбосо 2018-ге чейин ушул боюнча калтырыш керек.